KGTV каналы тартуулайт. Мультфильмди которгон Жумакадыр Тилероğlu. Илгери бир токойдо бир кичинекей коркок чычкан жашаган экен. Ал ушунчалык коркок болгондуктан чөптүн башы шамалга кыймылдап кетсе эле коркуп, жашынганга орун издеп калчу экен. Аны токойдогулардын баары мазактап күлчү экен. Бир күнү аябай намыстанат да болгон күчүн топтоп токойдун падышасы болгон Арстанга барат. Токойдун падышасы үңкүрдүн оозунда түшкү тамактануудан кийин уктап жаткан болот. Бул кичинекей чычканын эмне ойлоп тапканы анын досторуна аябай кызык болду. Чычкан болсо Арстандын куйругунан жогору карай үстүнө чыкты. Арстан үстүнө чыкты да досторуна мактана карады. Чычкан аябай калтырап коркуп жатты. Бирок досторуна билгизген жок. Анан бир убакта Арстан ойгонуп кетти. Чычканды жерге түшүрдү да экөө бетме бет кезигишти. Алыстан карап турган жаныбарлардын баары коркуп жатышты. Азыр эмне болуп кетер экен деп. Ой жок, Арстан азыр аны тирүүлө жутат. Кандай ээн баштык, кандай наадандык бул? Сен эмне кылып жүрдүң ал жакта? Токойдун падышасы, мени жей көрбөңүз. Мен аябай алсыз жана коркок чычканмын. Мен керек болсо өмүрүм өткөнчө аябай коркуп жашап келем. Сураныч жебеңиз мени. Мен керек болсо дарактан жалбырак түшсө дагы ошондон коркуп титирей берем. Сураныч, мени өз коргонуңузга алыңызчы. Сиз мени өз коргонуңузга алсаңыз, мен коркпой калат белем балким. Арстан унчукпай укту чычкандын сөзүн. Чычканга аябай кызык болду. Арстандын жообу кандай болот болду экен? Эмнеге мен сага жардам беришим керек экен? Мага бир себебин айт, мен сени жеп салбай тургандай. Сиз кылганыңызга эч качан өкүнбөйсүз. Балким мен да бир күнү сизге жардамым тийип калар. Сендей кичинекей коркок чычкан мага кантип жардам бермегеле? Арстан алдында калтырап титиреп турган чычканга боору оруп, жебей эле коеюн деп чечти. Кудайга шүгүр де менин курсагым ток. А эми тез бул жерден көзүмө көрүнбөй жоголуп кетти. Чычкан тирүү калганына кубанып, сүйүнчү койнуна албай чуркап кетти. Алыста карап турган жаныбарлар таң калып калды. Арадан бир нече күндөр өттү. Баягы Арстан аңчылыкка токойго жөнөдү. Ал алдындагы турган тузакты көрбөй түшүп калды. Арстан болсо бошонууга болгон аракетин баарын жасады. Бирок такыр жыйынтык чыкпады. Жардамга бирөө жарымды чакырайын дейт. Бирок анын кыйкырганда мергенчилер да келип калышы мүмкүн эле. Ошондуктан Арстан эмне кыларын билбей тагдырга баш ийүүнү чечти. Токой жандыктардын баары Арстанды көрүштү. Бирок Арстандын жанына барууга эч ким батын алган жок. Капыстан эле баягы чычкан жолдо келе жатып Арстанды көрүп калды. Анан чычкан Арстанга жардам берүүнү чечти. Чычкан Арстандын куйругунун жардамы менен жогору карай чыкты да баягы Арстан түшүп калган тузакты тиши менен бошото баштады. Бакта коен чуркап келди да: Эй досум, батыраак болбосоң, мергенчилер келе жатат.
Бул экөөүнө көз салып турган жан жаныбарлардын баары мергенчилерди укканда артка карай качышты. А бирок чычкан укпагандай өзүнүн ишин уланта берди. Анан акырында баягы чычкан арстанды жанагы жерден бошотуп алды. Анан арстан чычканга мындай деди: "Бул баатыраак үстүмө чык, мергенчилер келе жатат." Анан баягы чычкан арстанын үстүнө чыкты дагы экөө жанагы жерден качып кетишти. Анан экөө баягы үңкүрдүн жанына келишти. "Сен мага бир убакта айттың эле, мен да сизге бир күнү жардамым тийип калар деп. Мен ошондо сенин сөзүңө көңүл бурбаптырмын. Кечирип кой мени. Мен ойлогом сен алсыз бир коркок чычкан экен деп, бирок андай эмес экен. Сен мени куткарып калдың. Рахмат сага." Жардамым тийгенине кубанычтамын, урматтуу падыша. Сен такыр коркпой деле койсоң болот. Таптакыр сен эр жүрөк баатыр чычкансың. Эгер мен бул токойдун падышасы болсом, сен бул токойдо ханзада болосуң. Анан ошентип арстан менен чычкан баарын эстеп жыргап күлүштү.